Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2023 жылдын 29 декабрында маалымат алуу укугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамына кол койгон. Бул мыйзам 2024 жылдын 12 июлунда күчүнө кирген. Бул мыйзамдын кабыл алынышы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын карамагында турган маалыматтарды алуунун конституциялык кепилдигинен келип чыгат. Мындан тышкары маалыматты алуу эркиндигинин принциптери 1998 жылы кабыл алынган Орхус конвенциясы, жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт, адам укуктарынын жалпы декларациясы сыяктуу эл аралык стандарттар тарабынан эске алынган. Маалымат алуу укугу жөнүндө мыйзам мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик ишканаларга, ошондой эле монополияга ээ болгон юридикалык жактарга жана мамлекеттик тапшырыкты аткарып жаткан юридикалык жактарга тиешелүү. Маалымат алуу укугу жөнүндө жаңы мыйзамдын негизги айырмачылыгы мамлекеттик же муниципалдык органдардан гана эмес, жеке уюмдардан, айрыкча табигый монополисттерден да маалымат талап кылууга болот. Маалымат алуу укугу эмнени билдирет? Бул жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик органдардан жана уюмдардан маалымат талап кылуу укугун. Маалымат алуу үчүн суроо талап ооз-2 же жазуу түрүндө берилиши мүмкүн. Жазуу түрүндөгү электрондук суроо талапка жооп 10 жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет. Суроо талап көлөмдүү болгон учурда жооп берүү 10 жумуш күнгө чейин узартылышы мүмкүн. Мыйзам боюнча купуя жашыруун кызматтык кабарлар тууралуу маалыматтарды алуу чектелүү болушу мүмкүн. Купуя маалыматтарга адамдардын жеке жашоосуна, коммерциялык уюмдардын ички иш-аракеттерине тиешелүү жана мыйзамга ылайык башка маалыматтар кирет. Жашыруун маалыматтарга мамлекеттик, кесиптик, банктарга тиешелүү жана башка мыйзам тарабынан корголгон сырлар ачыкка чыгып кеткен учурда жеке адамдарга, коомго жана мамлекетке зыянын тийгизе турган маалыматтар кирет. Кызматтык маалыматтарга мамлекеттик секторлордун субъектилеринин ички ведомстволор аралык каталышуусун камтыган документтердеги маалыматтар кирет. Ошондой эле мыйзамда жеткиликтүүлүгү чектелбеген маалыматтардын, кырсыктар, авариялар, кооптуу табигый көрүнүштөр, саламаттык сактоо ишинин абалы жөнүндө жана башка тизмеси камтылган. Маалымат алуу үчүн 15 беттен ашкан документтердин жана материалдардын көчүрмөлөрүн түшүрүү талап кылынбаган учурда маалымат алуу акысыз. Маалыматка ээ болгон тарап маалымат берүүдөн баш тартып, же болбосо ал тарабынан мыйзамдын талаптарын бузуучу башка аракеттер, аракетсиздиктер жана чечимдер байкалган учурда жогору турган органга же кызмат адамына, акыйкатчыга же сотко даттанылышы мүмкүн. Укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Тактап айтканда, маалымат толук көлөмдө жана өз убагында берилбеген учурда мамлекеттик органга 5000 сом суммасында айып салуу талкууга алынып жатат. Маалымат алуу жаатындагы өлкөлөрдүн мыйзамдарын баалаган эл аралык RTI рейтингине ылайык 2024 жылы маалымат алуу укугу жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасы 64 орундан 35 орунга көтөрүлгөн. Маалымат алуу демократиялык башкаруу жана туруктуу өнүгүү үчүн маанилүү. Бул демилге натыйжалуу жана бирдиктүү мамлекеттик институттарды түзүүгө, ачык айкындуулук жана отчеттуулук аркылуу жарандар менен мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө өбөлгө түзөт жана туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдө маанилүү ролду ойнойт.